Насыпбек Асанбаев. Той. Заңгыраган чоң тойкананы карай колтукташа баскан кыз-жигит кирип келатышты. Экөө тең жасана кийинип, кыналыша басып алышкан. Бири-бирине карап, кыт-кыт күлүп, жадырап жайнап жүргөндөрүнө караганда өтө чоң кубанычта жүргөн кездери окшобойбу? Тойкананын кең эшигине да жөн кирбей, атайлап ойногончо бири-бирин этияттык менен жөөлөшкөнчө кириптелишти. Мындай меймандарды кур кетирбей тосуп алууга эч жактан бери маш болуп бүткөн алдан эмедей кийинген жаш жигит кайдан жайдан пайда болуп, экөөнү сылык учурашып тосуп алды. Саламатсызбы? Кириңиздер. Саламатчылык. Келдик. Неме администратор менен сүйлөшсөкпү дедик эле. Эмне боюнча? Үйлөнүү үлпөтүбүздү өткөрүү боюнча. Азыр 5 мүнөт күтө турмуз. Чакырып келе калайын. Ага чейин бул жерге отуруп турмуз. Шыпылдаган неме экөөнү бир столго жайгаштыра калды да, өзү жылт коюп кайсы бир эшикке кирип кетти. Көп деле күттүргөн жок. Чыпыя кийинип, башына бир байлам ак жоолук байлап алган жаш келин пайда болуп калды булардын жанында. Саламатсыздарбы? Мени сурадыңыздар беле? Ооба, сиз администраторсуз да, Ооба, айта бериңиздер. Үлпөт өткөрөлү деп аттынар беле? Ооба, биз үйлөнөлү дегенбиз. Анан ушул тойкананы айтышты эле аябай жакшы тейлейт деп. Буюрса жакшы эле тейлейбиз. Залыбызда кенен. Сиздер кайсы күндөр өткөрөлү дедиңер эле? Бизге боло берет. Эмки жуманын 1 күндөрү болсо, андан жакшы болот. Так ошол 1 күнү бизде буйрутма жок. Аябай бактылуу экенсиз. Рас болду. Кыз менен жигит бири-бирин карап дагы кубанычтуу жылмайып алышты. Эже силерде тамада музыкант дегендер бар да өзүңөрдө. Бизде баары бар. Бүт бар, эч коркпогула. Андан көрө айта бергиле силерге эмнелер керек. Мен жаза берейин убакыт өткөрбөй. Макул. Анда мындай. Бизге бир тамада, бир музыкант, бир фотограф, 2 учурчу, бир жегер болсо 2 бийчилер тобу. Бизде бир кыздардын тобу бар. Анан кичинекей 3 жашар балдардын тобу бар. Болобу ошолор? Аябай жакшы бийлешет. 3 жашар кыздар? Бийлей алышабы алар? Ооба, сенден жакшы бийлейт. Макул анда. Андан кийин дагы 4 ак калпактуу киши. Алардын жанына 3 аял. Мей Самат, эмнеге 3тү? Деп чырылдай калды жанындагы кыз. Кызыксың го? Сенин атаңдын инисинин аялы келе алмак эмес да баары бир. Эми келе албаса деле ордуна кошуп кое берчи. Тамада кыздын атасынын иниси деп чакырып калса, Жаныкул байкем жалгыз чыкмак беле? Макулчу деги. Анда 4 ак калпак киши, 4 жоолукчан аял. 6 же 7 классташ. Классташтар бизде 6-7 деп берилбейт. 5 же 10 деп берилет. Макул, 10ду деп жазып коебуз анда. Дароо эле тактап алалычы. Классташтарыңыз кандай болсун? Баары тең эле күрмөшүм, ак көйнөкчөн келсинби? Баса. Мен да ушуну ойлоп отурдум эле. Бизге 10 классташ болду да. Ошондо алардын 1/8 кычырап кийинген, өллө сонун бийлеген балдардан болсун. Экөөсү болсо мындай эле жынсы шым, кара свитер кийген балдардан кылыңыз. Анан тигилер бийлеп атканда ошол экөө мындай четкерээкте эле кол чаап, кыйшалаңдап турушсун да. Болбосо баары тең кычыраган немелер болгондо жасалмадай болуп калат го. Чыныгы нукура тойго окшосо жакшы болот го. Түшүнүктүү, дагы айта бериңиз. Мастардын кереги барбы? Мастарды? Айка керекпи мастар? Жиндуго, мас жоктагы той болчу беле? Масы жок болуп калса, элдин баары булардыкы жасалмай эле той болуптур деп ойлобойбу? Эми ансыз деле билишет да. Койчу Самат, ушунуң жаман. Эмне, баары эле биле бермек беле? Эртеңки жашооңду да ойлосоң, кийин бирөөлөргө сүрөт-пүрөттөрүңдү деле көргөзөсүң да. Анан алар, чын эле сонун той өткөрүшүптүр деп ойлошсун да. Азаматтар депчи. Макул анда. Эже бир мас кошуп коюңузчу.
бир мас жакшы болбой калат бирок. Эмнеге? Негизи бир мас болгондо ал көбүнчө эле ар кимге барып тийишип, ордуна жөн отурбай калжактай берет. Анда 2 мас кылымыз. Жок, 2 мас да жаман. Экөө ар кайсыны талашып атып урушуп кетишет. Эң жакшысы 3түү кылгыла. Кажылдашып тойдун көркүн сонун ачат да. Макул анда. 3түү болсунчу. Энесин урайын үйлөнүү той эмеспи бул? 3 мас Кана, мастар жазылды, тамада жазылды, ак калпакчан кудагайлар жазылды. Баса өкүл ата керекпи? Аны унутуп калган турбайбызбы? Сөзсүз керек да ал. Кандай керек? Крутой болсунбу же? Албетте крутой болсун да. Ушунча үлпөт кылып, анан өкүл атага жөнөкөй немени коюп алсак болмок беле? Кандайлары бар силерде? Бизде өкүл атанын түрү бар. Айжанна, өкүл аталарынын каталогун алып келчи. Нары жактан тыпылдаган дагы бир кыз каталогторду көтөрүп чуркап келди. Ой, эже, өллө сонун өкүл аталар бар го? Ооба да, бизде баары бар. Тандагыла шашпай. Карачы, Самат, мобул сонун өкүл ата экен, сага да окшошуп кетет экен. Ушуну алалыбы? Чын эле, кана кызмат эмне экен? Россиядагы кыргыздардын диаспорасынын жетекчиси дейби? Коеюн мунуңду. Булар көбүнчө алданчы болот дешет го? Ошол жактагы мигранттарга документ жасап акча кылышат. Кереги жок. Азыр баары эле Россияга баргандар да. Алар бүт жаман көрүшөт. Макул анда. Кайсыны тандайлы? Атамекен партиясынын депутаты дегендер бар бекен? Койчу аларды. Атамекендин азыр баркы түшүп калган. Сен даанасың го? Текебаев турганда Атамекен кайра эле ордуна келет. Самат, кечээ эле саясат жөнүндө сүйлөшпөйбүз дебедик беле? Экөөбүз ушул темага келгенде сөзсүз урууша кетебиз. Макулчу анда, өзүн тандачы деги. Мен эмне айтсам эле каршы чыга бересиң. Жаным таарынбачы. Макул, сен тандачы. Жок, мен билбейм, сен өзүң танда. Бултушкам, кел анда мындай кылалы. Замандаш партиясы азыр жакшы чырып келатат го? Шондон коебуз өкүл атаны. Баягы эле мигрант диаспораларыңбы? Баса, кел андан көрө мэрияда иштегендерден коебуз. Кана ошондой бар бекен? Бар андайлар. Айтып атам го, бизде баары бар. Мына 16-бетте карасаңар, өткөндө үйлөнгөндөр дагы ошону тандашкан. Азыр мэрияда иштейт деген өкүл ата аябай жакшы өтүп атат. Кийин айтканга да жакшы экен да. Мэрияда өкүл атам бар десеңер, аябай жакшы угулат. Макул, ошону тандадык анда. Болду, бүттүк кое? Эже, сиз да бир карап койсоңуз. Азыр канат тигил бар, бул бар. Төрдө тигилер отурат. Күйөө жолдош керекпи? Ооба. Бир күйөө жолдош, бир кыз жолдош кошуп коюңузчу. Кандайынан кошоюн? Эмне, алардын да көп түрү барбы? Жок, 3 эле түрү бар. Узун, кыска, анан орто бойлуу. Анда бизге орто бойлуусунан бере бериңиз. Макул. Негизи ушул орто бойлууга аябай көп кардар чыгат да. Жакшы иштейт ушулар. Хадавой. Дагы эже, дагы эмне керек? Эжежизде группалаш, анан коллектив дегендер калды. Эми алар эже арткы пландагыларда, андайдан 50 кишини өзүңүз аралаштырып кошуп кое бериңизчи. Макул. Анда силердин тоюмарга даярдык бүттү окшойт, Эже дагы карап көрүңүзчү. Мындай столдорго жайгаштырып. Биз унутуп калчу элек. Макул. Анда дагы бир сыйра тактап чыгалчы. Тамада бар, фотограф бар, бийчилер бар, кудалар бар, өкүл ата. Булар тигил жакка отурса, тигилер бул жакка. Баса, чоң ата, тай ата дегендер жокко бизде. Ой эже, алардын кереги деле жокко? Негизи аларды деле кошуп коюш керек. Балпайып төрдө отурса, аябай красиво көрүнөт. Самат, кандай кереги жок. Мен кийин биз үйлөнгөндө таятам таянем бар болчу деп айткым келет. Кошуп коелучу. Макул анда.
Сага таята кошуп коелу. Бирок бирди эле. Таянем да болсо жакшы болмок. Эми таянем бар болчу. Бирок айылдан келе албай калган деп деле айтып койчу. Акча жетпей калганы калды. Болуп тур. Жиндебе бул тушкам. Эже, кандай абышкалар бар? Бизде абышканын да түрү көп. Негизи тойлордо алардын келгени, чыгып бата бергени жакшы да. Бирок ошого жараша абышкалардын жанылары аябай кымбат турат. Каталогу барбы? Жок. Алардын каталогун чыгарган анча пайдалуу эмес. Алар бат-бат жаңыланып турат. Өлүп калат, ооруп ишке чыга албай калат, ордуна жаңы келип калат. Кыскасы, каталогу жок. Анда кантип тандайбыз? Ой, ал омой эле. Азыр мен тиги карылар үйүнө чалсам, ал жакта тол тура. Андан сырткары атайын ушундай иштеген элитныйлар бар. Группа болуп иштешет. Аларды чакырсак эле келе калат. Макул, анда ошол элитныйлардан чакырсаңыз. Азыр. Администратор кимдир бирөөлөргө чалып өздөрүнчө сүйлөшө калды да, телефонду колу менен басып кызга шыбырады. Буларга жаңы эле айылдан 120га чыккан абышка алып келип кошушуптур. Негизи жаңы келгендер кымбат болот. Биринчи кардары силер болуп атпайсыңарбы? Ала келишсинби? Кымбат болгондо канча? Деп чыдабай кошула калды Самат. Эми жаңы да бир түнгө 150 же 100 доллардын башын чапчыйт. Саатын алсакчы? Анда келе берсинчи, келгенде сүйлөшөбүз. Макул, баса өткөндө бир курбум бир чалды чоңата кылса аябай жаман чал экен дейт. Тойдо аягына чейин отурбай өлүмүш болуп айласын кетириптир. Ошондойлор болбойбу? Алар жанагы карылар үйүнүн чалдары ошондой болот. Эптеп эртерээк кетиш үчүн ошентип туйлай берет. Алганга жараша мобу элитныйдан алыш керек да. Булар акча үчүн иштеген немелер каалаганынды кылат. Анда ошолордон эле алалы, Самат. Макул, бир ооз кебиң катта майрам дечү беле. Кана, анда бүттү го, Ооба, биягы бүттү. Эми дасторкон калды. Абышкалар келгиче столду ойлонуштура берели. Ой эже, эми столду өзүңүз билесиз да. 2-3 түр салат. Ортодо боорсок, момпосуй, печенье, алма өрүк. Иши кылса дасторконду толтуруп коймуз. Анан бир тамак бересиз дагы, кетээрде эт тартасыз. Бардык столдуку бирдей эле болобу? Ооба, баарына эле жасалма немелерден койдурасыз да. Азыр кадимкидей эле тамакка окшогондор чыккан турбайбы? Камерадан деле билинбейт экен. Баса, бир столго эле 5-6 киши келет. Ошолорго чыныгы тамактардан кычыраган дасторкон даярдап коемуз. Алар менин чогуу иштешкендерим болот. Кошумчаны жакшы кошуп атышат буюрса. Уят болбогудай бололу. Макул, аны жасайбыз. Макул, анда абышкалар келгиче отура тургула, мен азыр келем.